Мисалы, жаныбарлардын мала хаята фихи, hayatı жоқ немелери болот, мүчөлөрү болот. Мисалы, жүнү, тиши, мүйүзү, сөөгү, ла хаята фих, жашоо жок. Бул нерселер не болду? Тирүү боло, өлүгөн болсо деле, аны жегенге болбойт. Бирок ошолордун алынган заттар, ошолордун алынып туруп сөөгүктөрдөн, аны косметикага кошкон болсо, ал не болот? Тахир, таза, аны колдонсо болот. Ошон үчүн косметиканын ичинде баягыдай таза нерсе, сөөгүктөн жасалган нерсе бар, сөөгүктүн курамы бар, же болсо мүйүздүн курамы бар, же болсо жүндүн курамы бар, же тиштин, же башка нерсенин курамы кошулган болсо, анда биз эмне дейбиз? Бул таза нерсе кошулуптур, буну сырткы демеге колдонсо болот. Адамга аны жегенге болбойт ал нерселерди. Бирок сырткы келбетке косметика катары, сулуулук катары аны сүртсө, аны зарылчылыкта колдонсо уруксат берет. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн косметика кошулган нерселерде эң биринчи эреже некен? Ал сүртүп аткан нерсеге кошулган нерсе таза болсун. Таза болсун, пак болушлугу зарыл, анын ошол нерсе зарыл, нажас болбош керек. Ошон үчүн кээ бир нерселер бар жегенге болбойт, бирок алар курамга кошулуп калган болсо, косметикалардын аларды колдонсо болот.